Бөрілерге сен бір жөн жүрген қыз болсаң, а мен үшін күнде көрер күнімдей. Айрылуға мүмкін болып қалды ме, қаныма қып керіптірсің, білінбей. Болбойт, сені менден бөліп көруге, денем менен тұташ болып қалыпсың. Бирок тағдыр ушундай да болобу, жанымдасың, бирок чексиз алыс. Окшоп болуп, сени көз көргөн күндөр да бүтөт окшоп уйкусуз. Эмне дейбиз, кимге айтабыз, кантебиз? Тагдыр иши болбойт дешет, буйруксуз. Тагдыр берген күтүүнүн бир даамы бар. Татымы бар. Таттуу мөңө жакшы нар. Күткөн жакшы, жаан күткөн чөлгө окшоп. Ал билгенге бакыт менен барабар. Күттүргөнүң, мен күткөнүм эң сонун. Күттүрдүм деп эч камтана болбогон. Күтпөгөндөр күтүү баасын билишпейт. Кандай бакыт келе жаткан жолдогуң. Сен андайда сабыр менен эсиңе ал. Жол болуп, жол буурулган кезиң бар. Канат берип андай кезде сүйүү арзуу. Айба тарткан, аруу, таза сезим ал. Акын Омор Султановдун эң алгачкы жыйнагы 1961-жылы Тоо күндөрү деген ат менен чыккан. Анын салттуу уйкаш, агыр, эркин ыр формасында жазылган ырлары акындык өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат. Мен 60-жылдары чыккан дың бузган акын болгон да. 60-жылдары ушул жанагы Орусия деп коебуз ал кезде, Советтер Союзу да, Советтер Союзундагы 60-жылар деп койгон ушул чоң трибун акындар чыккан да. Ошол учурда ошондой болгон, анан эми бир плеяда деп коебуз, бир плеяда чыккан, Вознесенский, Евтушенко дегендер. Анан ушулар менен өзү да интервьюларында айтат, мен достор болгом ушулар менен депчи. Анан ошолор менен тең ата болгон. Элестетсең, Советтер Союзу кандай чоң өлкө, гигант өлкө болгон да. Ошондо кичинекей Кыргызстандан чыккан бир акын, кыргыз тилинде чыккан, айылдан чыккан акын ошолор менен тең ата болуп чыгып атпайбы, атырылып. Ошол бойдон чыкканда анан ырлары, мисалы, билбейм эми канчалык мен ашып кетишим да мүмкүн, бирок прозадан Айтматов кыргыз адабиятын таанытса, поэзияда Омор Султанов тааныткан деп айтылып келатат. Кээ бир чыгармалар болот да, мезгил өткөн сайын эскирет, окулбай калат. А Омор Султановдун ыры кайсы мезгил болбосун, кайсы күн болбосун, мындан кийин 50 жылдан кийин деле ошол Омор Султановдун кайсы ырын карабасаңыз, ушул күнү бүгүнкүсүндөй жаңы боюнча эле тура берет го деп ойлойм. Омор Султанов кыргыздын поэзиясын кандайдыр бир деңгээлге бийиктетип көтөрдү, бирок өзүнө өзү ыраазы болуп эле кетти го деп ойлойм. А мүмкүн ичинде ойлошу мүмкүн, мен мындан да жакшы жазсам болмок депчи. Анан жана акынга тагдыр деп атпайбы? Тагдыр керек деп. Омор Султановдун тагдыры болчу. Бар тагдыры бар акын бул киши. Эгер тагдыры бар жок болсо, баары шатыра шатман болсо, мындай ырлар жарата алмак эмес. Бир чети сыртынан карасаң, Омор Султанов телегейи тегиз жашаган акын. Кызматтарды иштеген, мыкты кызматтарда. Мыкты кийин кечигип алса да кыргыз эл акынын алды. Ушундай сыйдын үстүндө жүрдү, бирок ичинде бизерден айта тургандагы, айтпай тургандагы арманы бар болчу. Ошон үчүн ушундай чоң, улуу талант боло алды деп ойлойм. Омор Султановдун поэзиясы табияттын өзүндөй, жашоонун өзүндөй табигый. Уйкашы сабы сапка, сөзү сөзгө, ою ойго кептелишип турат да. Баягы оожоктонуп, уйкаштык иштеп, же баягы салыштыруунун окшош болсо деле зордоп салыштыруу жок да.
Жоругу тентек балдарбыз, жоогазын терип алганбыз. Жок дүйнө менен жарышып, жомоктон жаралгандарбыз. Абакем кайда, мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда, убакыт өтпөй табышма, уктабайм түндө талайга. Мен апам дагы ырчы өзү жасчы эмес, но ырды мындай сөздү жакшы түшүнгөн. Атам болсо кадимкидей эле акын экен. Күн батайын деп калганда чоң кайкыга чыксам бир окуган, бирок улам көчпөй калып окуудан чыгып калган классташым отурук кой айдап төштөн түшүп келатат. Аябай сүйүнүп кеттим. Апаң тетигинде деп Жумаш байкемдердин короосунан көрсөттү. Көргөн көзүмө ишене албай, бирок шек бербей, ылдый карай отурукка учуп жөнөдүм. Кийин ал туурасында чарчоонун биринчи ыры Кусалык жазылган эле. Атасы согушта курман болуп, апасы оорудан көз жумуп, 9 жашында жетим калган Омор Султанов бала чагынан эле турмуштун ачуу таттуусун көп көргөн. Өз башынан өткөргөн реалдуу окуялар, согуштан кийинки оор мезгилдеги элдин кубанычы менен кайгысы акындын чыгармачылыгында өчпөс изин калтырган. Омор Султановдун 30 станция, Аэропанорама жыйнактарын окурман журту абдан жакшы кабыл алды. Чыгарма жакшы болуш керек. Чыгарма жакшы чыгарма болсо түбөлүк кылат. Элдин кенчи болуп калат. Адамдын турмушу же болбосо чарчоонун 100-ыры деген сыяктуулар ал мезгилге баш ийбей турган чыгармалар да. Аны кайсы учурда ушу 60-жылдар эле кандай күчтүү болсо, Аэропанорамасы мисалы үчүн 30 станция. Ошолордун баардыгында күнү бүгүн дагы эргип толкуп окуй турган ушу кабыл ала турган ырларда. Ар адамдын өзүнчө доору болот экен да. 60-70 жылдары ушу Омокем менен асиресе Салижан Жигитовдун булар жылдызы аябагандай жанган. Экинчиден жанагы куйруктуу жылдыздай болуп өтүп кетишти. Ошол арман алиге чейин биздин ичибизди тызылдатат. Омокемдин горизонту айтып атпайм, бул өзү чындап келгенде чоң кадамдын, чоң арыштын акын экен да. Жоморт агабыздын бир жакшы сөзү бар. Акын болдуң жашыңдан, ырас курбум акындыгың ашынган, ал талантың уялчак, ала тоонун аскасына жашынган дегени бар. Себеби биз ошондой сыртка чыкканга Омокем ошол көп эметкен жок, аракет кылган жок. Себеби өзүнүн Кыргызстанда анан бирок жанагы Сахалинге чейин барып, аябагандай жазып келди, көп нерселердин бардыгын, очерктер жазып келди. Кинодо тартты. Сүйүүнү Мажнуну Омор Султановдун Сен жөнүндө поэмасында лирикалык каармандын сүйүү, кызгануу, сагынуу, суктануу, үмүтсүздүк, көңүл чөгүү сыяктуу түркүн сезимдери терең психологизм менен көркөм чагылдырылган. Кайдан жаралгансың сен мага? Маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм буйрук алып тагдырдан. Башкалардын мени сага татыбайт. Уктаганда сенин уйкуң менде бар. Ойлоруң да ойлорума киришкен. Биз экөөбүз эки талдай барабар. Биз экөөбүз эки суудай бириккен. Омокем өзү чындап келгенде махабаттын акыны экен. Омокем махабаттын акыны дегеним ошо 14 жашында Маркү деген айылдаш кызды ушунчалык балалык сүйүү менен сүйүп калат. Анан ошого ушунчалык батын албаганын, ушунчалык аяр мамиле кылганын баарын сонун кылып жазган. Туура. Анан ал турмушка чыгып кеткенинде андан бетер өкүнгөн экен. Экинчиден ошо Маркү деп аты дагы бир сонун эркелетип айткан сөзбү билбейм. Мен Маркүмени ошондон соң көрбөдүк, бирок турчум Маркү эсимде илгенсире төңдөнүп. Маркү кайдан билдик нелер барын тагдырда,
жашоо кандай, өмүр канча жол бар алдыда дейт. Анан мен өзүмдө болголойм да, ошо Маркүнүн эси алдында ошол 14-15 жашындагы махабаты балалык махабат. Эч нерсеге сатылбай турган, эч нерседен үмүттөтпөй турган махабатта ошо өмүр бою омокем жана сен жөнүндө поэмасында ошону эстеп өттүбү дейм да. Омар Султановдука бул сүйүү өксүгү, сүйүү кусалыгы, сүйүү элегиясы, айрыкча сен жөнүндө поэма. Бул азыркы күндөгү акыркы 100 жылда жаралган поэма дүйнөсүндөгү эң чоң бийиктик. Анын небирине азырда Кыргыз радиосунда окуп айтып жүрүшөт. Андан актерлук сабакта студенттерден экзамен алышат. Көбүнө 10 чыгып кеткен, элге сиңип аралып кеткен да. Акындык зор таланты менен өзгөчө тагдыр күткөн Омар Султановдун Кыйылып турам, Унутпадым, Элегия, Фрунзенин кечтери, Ак булуттар сыяктуу көптөгөн ырларына таанымал обончулар Канымгүл Досмамбетова, Ырыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков ажайып обондорду жаратышкан. Омар Султановдун ырларына өтө көп обон чыккан. Айрыкча Асанкалы Керимбаевдин көл жеги касиеттүү, көлдүн жеги, көрбөдүк эмнелерди айланып ак сүйүмдөн келдим сага, айлатап ак сүйүмдү кайрып берчи дейт. Tağdır benim çok çıktım silerdi ak bulutlar çoğuluştu. Men gelip altın Жақында bir ноокаттан bir kişi жолугуп калды. Көчөдө ошол айтат, şu ак булуттар деген ырды уккандан баштап мен көлгө келем дейт. Келинчегимден, зайыбымдан ажырап калдым дейт. Анан ошондо келип көлдүн жээгине кумду кучактап отуруп, көл жээги көрбөдүң эмнелерди ажырап сүйгөнүмдөн келдим сага, сүйүмдү айла кылып кайрып берчи деп улам ошол саптырдап, ыйлап анан ошондон кийин анан кетем үйгө дейт да. Анан менин ушул аябай жаман таасир берди мага. Булдай урган сөздүн таасири жаман турбайбы? Артыкча ырдын таасири. Анан анын ичинде музыка болгон. Урматтуулук Асанкалы чоң композитор болмок экен деп ойлойм да. Омар Султанов кыргыз поэзиясын формалык жактан жаңылап, көркөм туюнтуу каражаттарын жасалмасыз колдонуп, ыр менен роман да жараткан акын. Орустарда Пушкин, Евгений Онегин деген поэманы жазган жалгыз эле. Ана Кыргызда 5-6 акын ушул ыр менен роман жазган акындар бар. Менимче алардын баарын эле ыр менен роман, ыр менен жазылган романдын талаптарына баары жооп бере бербейт. Бирок Омар Султановдун романы жана Адамдын турмушу деген романы бир окуяны ошо роман сүрөттөгүдөй алып жүрүп отурат. Качы деген жанагы романдын башкы каарманы. Ошону алып жүрүп отуруп, анан кийинки ушул күнгө чейин жазганда өзүнүн берген маектеринде айткан ушул романды жазууга мен 20 жыл өмүрүмдү арнадым деп. Анан кийин дагы эгемендүүлүк болгондон кийин айрым жерлерин оңдогон. Бул көп эле акындарга, жазуучуларга тийиштүү да. Советтер Союзу кыйраган соң калемгерлердин көпчүлүгү эмне кылаарын билбей калган мезгилде жаңы жол издеген акын Омар Султанов немис жазуучусу Лео Герман менен биргеликте детектив жанрына кайрылып, Ажыдар аралы, Сырдуу атчандар, башка дүйнөдөгү жаңылыктар аттуу романдарды орус тилинде жазган. Белгилүү сынчы Кадыркул Даутов Омар Султановдун чыгармаларына жогору баа берген.
акындын поэтикалык дүйнөсүн төрт тарабынан келип кеңири караштырып, тереңден ачып чыгыш үчүн атайын китеп жазыш керек. Буга белгилүү шарт убакыт талап кылынат. Ички даярдыгы күчтүү, чыгармачылык тажрыйбасы мол, зор эрудит, дүйнөлүк адабият боюнча жетиштүү түшүнүгү бар, таланттуу эстетик сынчынын келиши күтүлөт. Кадыркул Даутов. Омар Султановичтин чыгарган чыгармалары деги эле өзү баягы классик акын болгон үчүн ал адамдын чыгарган чыгармалары кечээкү, бүгүнкү жана эртеңки деп койсок болот, келечеги ошол белгилүү таланттардын ичинде орду толгуз өз орду бар да. Андыктан Омар Султанович биз үчүн өтө чоң талант, феномен. Бекеринен ошол Омар Султановдун ар бир чыгармасында ошол өзүнүн айылы, ысык көл, деги эле Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө аябай көп жазгандары бар. Анан ошонун ичинде баягы биздин айылдын деги эле ошол тосор жеринде, тосор жергесинин жөнүндө көп чыгармаларында жазылган. Мунун себеби ал адам бул Омар Султанов ошол бала кезинен баягы жетим болуп калган кезинен ошол жерде баягы жашоонун ачуу таттуусун көрүп, анын ичинде ошол деги эле жаратылышка кандай бир коргоо керек, ошол жөнүндө көп токтолгон деп айтсам жаңылбайм да. Анан биз эми Омар Султанов менен аябай кандай сыймыктанабыз. Анткени себеби Омар Султанов ошол чыгармалары менен ошол биздин айыл жөнүндөгү, деги эле Кыргызстандын жаратылышы жөнүндө жазылган чыгармалардын негизинде бүтүндөй дүйнөгө тосор айылы аты чыгып отурат. Өзүңүздөр билесиздер, ошол Чыңгыз Төрөкуловдун артынан ошо Шекер айылы да дүйнөгө таанылгандай, биздин тосор айылыбыздагы ысык көл жергеси негизинен ошол Омар Султановдун чыгармаларында жазылган. Дүйнөлүк поэзиянын бийик үлгүлөрүн Омар Султанов кыргыз тилине Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский, Назым Хикмет, Кайсын Кулуев, Расул Гамзатов, Иван Драштын чыгармаларын мыкты которгон. Акындын өзүнүн да көп ырлары орус, англис, немис, испан, француз, монгол, поляк, украин, венгер, словак, чех, түрк тилдеринде жарык көргөн. Лермонтовдун деманын которгондо ошо котормо аркылуу далилдеген да. Эң күчтүү азыр сынчылардын баардыгы ошону күчтүү котормо катары көрүшөт да. Лермонтовдун демон Азреил деп которгон. Абдан күчтүү которулган чынында кыргызчасы. Пушкинди которгон, Назым Хикметти абдан сүйгөн. Себеби Назым Хикметтин жагы идеялары жагынан да окшошпогон да. Омар Султанов дагы социалисттик системаны мындай ыктаган киши болгон да. Нукура баягы таза идеалист катары да. Анан ошо Назым Хикметти да ошон үчүн өтө жогору баалаган. Анан ошол чыгармаларын которгон, өзүн көрүшпөсө дагы, көрүшпөй калган ар кандай себептер менен, бирок ошол өзүнүн устатым деп эсептеген да. Габриэль Мистральды которгон, ошо менен да эми тааныш болгон, абдан жакшы мындай устат шакирт сыяктуу дагы мамиледе болушкан да. Котормолор жагынан, котормолор азыр укмуштуулар, адабиятчылар айтып жүрүшөт эми Омар Султановдун котормолору өзүнчө иликтөөгө муктаж, ошол ачылбаган бойдон жатат деп айтып жүрүшөт да. Ошондо улам Омар Султановдо дагы котормо чоо катары дагы мындай баага татыктуу. Жан багылбай калбасын деп чочубай, ыр жазылбай калбасын деп чочуйбуз деген акын Омар Султанов шакирттерине өтө астейдил мамиле кылып, аларга дайыма демшик берип турган. Мен 80-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында ал кишинин Алыкул Осмонов атындагы адабий иримине катышчы болуп калдым. Ошол иримде ал кишинин тарбиясын, кепкеңешине туура келди. Мына бүгүнкү Кыргызстандагы белгилүү кыргыз эл акындарынан баштап бүгүнкү мага чейинки жаш ошо муундарына чейин, ортоңку муундарына чейин ошол Омар агабыздын таалим тарбияны көргөн акындары да көбүнчө. Омар агабыз устат катары бизди эч качан устат шакирт катарында чек койгон эмес. Ал бизге эркиндик берчү да. Ал дагы жанагы плагиаттык, ар кандай уурулукка дагы немелерге өтө терс мамилесин билдирчү бизге да айтчу да. Эгер поэзияда ушундай эме кылсаң эч качан ошондой жаман нерселерге, уурулукка, плагиатка барбагыла, себеби эрте бир эртеликке айыбы ачылып калат деп бизге абдан акылын үйрөтчү.
Ал эми сөздүн ырында да бар эмеспи? Ушундай менин ырыларымдын саптарым урду болуп, баягы жаш акын кайра өзүм окуп берет дегендей. Бумарак анын өзү көз өткөзсө дагы бизге берген баягы тарбиясы али кече бизде жашап келет. Ошол ал киши поэзия ушунчалык өтө олуттуу мамиле жасагандыктан баягы поэзияны биз абдан жоопкерчиликтүү караганга, адабиятка жоопкерчиликтүү караганга ал киши ошо үйрөтүп кеткен да. Ал кишинин устаттык негизги эң мыкты сапаттарынын бири ошондой болгон. Бул өзүнүн мектебин түзгөн акын. Омар Султановдун жанагы ирими бар болчу да, ошол иримден көптөгөн акындар чыккан. Ошол Омар Султановдун жолун жолдошкон, Омар Султановду туурап жазган жаш акындар, балдар, кыздар да болгон кадимкидей эле. Анан керек болсо Омар Султановдой кийинип, ал өзү дагы мындай шыңга бойлуу, сулуу чумак, бир көргөндө адамдын көзүнө түшүп кала турган акын болчу да. Ошондой шапкелерди кийген, Омар Султановдогундай куртка, плащтарды кийген муундар чыккан. Муну көп эле угуп жүрөм да. Талантты көрө билген, анан баалай да билген да. Бул киши ошон үчүн айланасына көбүрөөк жана таланттуу жаштарды ырчытып жүргөн бир жагынан. Экинчисинен анан бардык эле кишилер менен мамиле түзө берген эмес да. Өтө ымалалаштар аз болгон, көбүрөөк атаандаштык. Омар Султановдун өзүнө атаандашкандар да көп болгон. Балким кээ бирөө айтат мүнөзүнөн деп, ал өзү эми мындай мырза, аристократ, анан дербес киши болгон да. Абдан мындай орусча высокомерие деп коет го, мындай төрөпейил киши болгон да. Анан ошон үчүн дагы балким мамиле кээ бир башка кишилерге мамилелер бардыгы менен эле бир калыптуу сыгынак мамиледе болгон эмес, көп дос күткөн эмес, бирок таланттарды абдан кадырлаган. Анан бул көбүнчө ошо өзүнүн айтканына караганда ошо Чыңгыз Айтматов менен абдан жакшы мамиледе болгон да. 50 жыл ынак тең туш болдук. Бирок мен Айтматов менен аябай жакын болгом деп көп айтышат, бирок менчиликтер жакын болгон киши болбосо керек деп ойлойм деп айтат да. Себеби бул киши үйлөнгөндө ушул Чыңгыз Айтматов күйөө жолдош болгонбу, же ушул тойдо алып барганбы, ошондон баштап булар жакын мамиледе болушкан. 2025 жылы 5-июлда Жети Өгүздүн Тосор айылында Кыргызстандын бардык аймагындагы калемгерлердин башын кошкон Омар Султанов поэзиянын султаны аттуу ыр майрамы болуп өттү. Иш чараны Тосор коомдук уюму уюштурган. Ысык көлүм көптү көргөн кылымдай. Ал эми 2025 жылы 6 ноябрда Бишкектеги Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Омар Султановдун 90 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтүп, жолум узак, эң узак аттуу тандалмалар жыйнагынын бет ачары болду. Биздин Тосор коому ушул уюштурганыбызга 10 жылдан ашып калды. Кудай буйрса быйыл 10 жыл болду. Бирок ушул 10 жылдын ичинде биз ушу көзү тирүүсү кезинде эле Омар Султанович менен аябай тыгыз байланышта болуп, анын чыгармаларындагы баягы жерге таштабастан ал адамдын баягы чыгармаларын жаңылантканга аракет кылдык. Өзүңүздөргө белгилүү, мына ушул Адамдын турмушу деген китебинде бул ушуну да жаңылап чыгарып бердик. Эми муну дагы өз окурмандарын орду бар дегендей. Анан Тосор коомуна өтө чоң баягы биздин коомдун өсүшүнө Омар Султанович өтө чоң биздин эме кандай деп койсом, өзүнүн орду бар. Анткени себеби Тосор коомунун өнүгүшүндө ошол 80 жылдыгында, 85 жылдык, анан мына быйыл ушул мамлекеттик деңгээлде 90 жылдыгын өткөрүп отурабыз. Албетте бул жөн эле болгон жок. Сөзсүз түрдө бунун бардында баягы көп бир топ адамдар иштешти. Өзүңүздөргө белгилүү, мына Кыргызстан Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Капашевич, андан мына биздин арабыздагы белгилүү болгон поэтессалардын бири мына Бурлукан Сарыгулова, андан тышкары өзүбүздүн ушу көлдүк инибиз Кайрат Иманалиевдин сценарийинин негизинде 90 жылдыгы өтө чоң деңгээлде өттү. Мунун үстүндө биздин айылда ушул Омар Султановго арналып өзүнө белгилүү Ак булуттар деген чыгармасына ошол көлдүн жээгинде жазылгандыктан ошол жерге быйыл 90 жылдыгында баягы монументтер орнотулуп, ташка ошол жерде Омар таштары деп коет.
ошол жерден барып ал киши ошо эргүү менен ошо ырларды жазып жүргөн жерлери бар да. Анан ошол Тосордун көлүнүн жээгинде ошол жакшынакай чоң деңгээлде фестиваль болду. Анын жеңүүчүлөрүн да өзүңүздөр билесиздер. Жаш чыгып келаткан таланттарды колдоп, биз ушу Тосор коому кийинки келечектеги чоң иштерди жасайлы деген оюбуз бар. Мындан тышкары эми ал кишинин аты дагы жөн эле калбаш үчүн ушул Тосор айылында курулуп жаткан маданий борборду ушу Омар Султанов атындагы борбор кылып берип атабыз. Шотландияда айтышат экен да, эгерде шотландиялыктар Роберт Бөнүстү унутса, анда бүт дүйнө Шотландияны унутат деп. Ошого байланыштуу Омар Султанов менен Алыкул Осмонов ырлары турган эч жакта көл унутулбайт. Кош ысы көл, кездешүүлөр алдыда, кош толкундар силер заман калгыла, көрүнбөгөн бир кездешүү бир өксүү, энчиленген биздин көрбес балдарга. Акын эмне, акын өмүр жаштыгы, арууланып ашык болгон жаш сулуу, Азбек менен ыр кадырын баалаган акын сулуу, экөө бирдей бактылуу. Акын эмне, акын элдин жаштыгы, акыл менен акылманды шаштыруу, коркпой турган Кудайыңдан башкадан падышадай түбөлүккө тактылуу. Акын эмне, дайым түйгөн биликтей, аяны бар кайберендей кийиктей, жолун тосуп болбоо керек убара, акын жолдон чыгып озгон күлүктөй. Кайсы жерге барсам дагы ушул оборотунду көргүм келип турат да. Кайда барбайм, тете Европага барсам, Америкага барганда элестетип алам, мына көл биякта турат. 250 метр жер көл. Көлдүн мындай басканда эле 250 метр жерде көл. Жатканда толкун балыны кулакка шарт деп уруп турат. Омар Султанов эл аралык руханият сыйлыгынын, Манас орденинин, Казакстандын Астана алтын медалынын, Орусиянын Ломоносов достук ордендеринин ээси, Орусиянын коомдук тартипти сактоо жана коргонуу академиясынын академиги, Норильск, Түштүк Сахалин, Киров, Шарлотта, Астана шаарларынын ардактуу жараны. Кыргыз эл акыны Омар Султанов өмүрүнүн аягында поэзияга келаткан жолду аттуу бүтпөй калган автобиографиялык баянын төмөндөгүчө баштаган. Көргөн билгендеримди жасап түзөбөй, болгонду болгондой айтып бергеним поэзияга да ошондой мамиле кылуунун үлгүсүнө жакындайт го. Дегинкиси поэзия жасап түзөгөндү жактырбайт, ал ага жат. Демек поэзия деген көрүнүп көрүнбөгөн, билинип билинбеген, сезилип сезилбеген, айтылып айтылбаган жана башка касиеттери бар табышмактуу бир дүйнө болсо керек го. Менин жазгандарым поэзияга кирдиби, кирсе өз мезгилин чагылдырып, кийин келчү мезгилдерге жеткире алабы? Кеп мына ушунда. Касиеттүү Ысык көлдүн тескейинде, ак карлуу тоолор менен курчалган Жетөгүз районунун Тосор айылында Омар Султанов 1935-жылы 6 ноябрда туулган. Жылдыздуу түндөр, көз ирмем, аралдар арасында, дүйнө, ашуутөр, жан берели сүйүүгө жана башка ондогон ыр китептерди, Ак жол көк асман, Улуу дайра, Мухитке жол жана башка очерк, аңгеме, повесть жыйнактарын жазган. Омар Султанов 2022-жылы 3 апрелде 86 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Ал кыргыз адабиятына баа жеткес көркөм дөөлөт калтырып кетти. Акындын ырлары доор алмашкан сайын муундан муунга өтүп, түбөлүк өмүрүн уланта бермекчи.